Түркиянын Диярбакыр шаарында куткаруучулар жер титирөөдөн улам талкаланган үйдүн урандыларынын астынан 7 жашар баланы тирүү алып чыгууга жетишти деп билдирет РИА Новости. Кахраман-Мараш провинциясында күчү 7,4 балга жеткен жер титирөө болуп, бир катар шаарларында кыйроолорго алып келди. Түркиянын вице-президенти Фуат Октай жер титирөөдөн 284 киши каза болуп, 2500ге жакын жаракат алганын билдирди. Бала үйдүн урандыларынын астында 7 сааттан ашык убакыт жаткан. Жергиликтүү тургундар сууктан журганга урулган баланы тез жардам кызматына өткөрүп берүү үчүн коридор уюштурушкан. Акыркы маалыматтар боюнча жер титирөө 900дөн ашуун адамдын өмүрүн алган, дагы 5000дей кишинин жабыркаганы айтылды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бул 1939-жылдан берки каргашалуу зилзала экенин белгилеп, кырсыктын кесип этин жоюу иштери башталганын билдирген. Жер титирөө Газиантеп айбаңынан түштүк-чыгышты карай 26 чакырым аралыкта жайгашып, очогу 7 чакырым тереңдикте экени айтылган. Ал Сирия менен чектешкен аймактан анча алыс эмес жайгашкан. Жер жарым саат аралыгында Адана, Анкара, Анталия, Газиантеп, Кайсери, Мерсин, Тарбзон, Урфада да силкинген.